Ушул мына эриш, аркак раңдары болот, баягы кызыл килемдерди боекко салабыз да, ошолорду Тажикстандан алып келек. Азыр граница жабылып калып, эми азыр Өзбекстандан алып, азыр эки эсе көтөрүлүп кетти да. Мурда мындай аркактар 100 сом болчу эди, азыр 250. Негизи келе килемдин мекени деп биздин бекерден айтылбайт. Базарга барса дагы биздин килемдер айырмаланып турат. Себеби тараш деп коебуз. Кагуу дейт, токмок менен урганда сапаттуу да биздин килемдерибиз башка жактын килемдериге караганда. 40 жыл болду турмуш курганыма. Себебибиз күнү бүгүнгүдөй турат да үйүбүздө. Сапаттуу, кылым карыткан кыргыз килеми деген эмеге татыктуу да биздин килемдерибиз. Азыр бул килем менин килемим. Биз ашар менен өткөзөбүз да. Меникин токугандан кийин, анан дагы башкабыздыкын токуйбуз, ошентип бири-бирибиздикин эле бүтүрөбүз. Бизде мындай чогуу килемди көп кыз келиндер согобуз да, 4-5өдөн. Ал эми кичине килемдер бар, машина килем, жайнамаз, анан дорожкалар бар, аларды 1ден, 2өдөн сого берет. Бирок чогуу кыз келиндер менен соккон жакшы да, бири-бирибиз менен эрмектешип, мындайча айтканда зерикпестен. Кыйналбадыңарбы? Экөө окшош болдубу? Ооба, окшош болду. Биз биринчи килем курганда, бул аштаманы кишилерибиз куруп берет. Мынабы эриш болот. Ушуну эришти, муну буга бир килемге 10 килограмм эриш кетет. Ушуну жүгүрүп курабыз. Кийин мындай кылып күзүктөйбүз. Андан кийин мына аркак болот. Ушул аркак килемди сапаттуу, бышык кармайт да. Мындай кылып өткөрөбүз аркакты. Кийин килем бышык болуш үчүн ушинтип урабыз да аркакты. Андай койдун жүнүнөн жасалган 30-25 килограмм кетет. Кийин мына эриштерибизге 10 килограмм, бул аркагыбыз 8-7 килограммдан кетет да. Баасы арзан эсептеп көрсөңөр, мунун ырагы да кымбат, аркагы да кымбат, эриши да кымбат. Актабайт да. Ол бир килемди даярдаш үчүн бир ай убакыт кетет. Ушул мына эриш, аркак раңдары болот, баягы кызыл килемдерди боекко салабыз да, ошолорду Тажикстандан алып келек. Азыр граница жабылып калып, эми азыр Өзбекстандан алып, азыр эки эсе көтөрүлүп кетти да. Мурда мындай аркактар 100 сом болчу эди, азыр 250. Килем менен, ушул тирилиги ушу килем менен да. Анан башка иш жок да бизде айылда ошондой. Энди эгин тигин кылайык десек, бизде суу жок. Азыр мисалы үчүн мына эже өзү отурса, акчага отурса 5000ден да. Ошондо бир айда 3 килем бүтүрсөңүз 15 000 табасыз да. Аз табылат да андан. Кыйынчылыктары кечке чейин отуруп берип, белдериң ооруп калат. Колдоруң ооруйт. Жок, киреше табыш үчүн балдарыбыз бар 4-5тен. Ошолордун кийими дейт, тамагы дейт. Олордун үстүгө алабыз дейбиз, тамак алабыз дейт, акча көп кетет да ошол.
биздин кылым карыткан кыргыз килемин урпактан урпакка калтыруу да максатыбыз. Себеби көп жерде жоголуп кетип атат. Башкалар талашып дагы жатат, бул биздики деп. Бирок биздин айылдагылар килемди кармап калды.